жаш кесиптештерибиз. Мен ушу бүгүнкү окуялардан жакшы болгон адам эч кандай тоголоо датасы жок. Кругу деген тоголоо деп коюп. Кандай мындай бир жогоруден алып, болбосо грамота алып, болбосо башка салтанаттуу окуяларга карата жолугушпай, жыйналышпай, атайдабан нересин эскерип атканыбыз чоң адамгерчиликти болуп эсептелет. Анан биздин ушул уюштуруучулардын абдан туура ойлонуп, туура чечкендиги сөзсүз түрдө биз моюнга алышыбыз керек. Дүйнөлүк адабият эң алгач өзүнүн кадамынан баштап, бүгүнкү маалына чейин 5550 жылдан ашык жол басып өттү. Анан биздин атамекендик журналисттер болгону Совет доорунда 73 жыл аралыгында дүйнөлүк деңгээлге, республикалык мартаба эмес дүйнөлүк деңгээлге, эл аралык даражага чейин өсүп кеткен. Ошондо эң алгачкы кыргыз улусу пайда болуп, башка жадан эркиндөө. Анын алдында Кызыл Учкун деген адайын бирикме түзүлүп, ошого катышкан алгачкы биздин агаларыбыз, аталарыбыз ал кезде жашап жатты. Алы Токонбаев, Асмалы Баялинов, Саткын Сарсыкбаев, Жамбыл Чиев, Түгелбай Сыдыкбеков, Жусуп Турусбеков, Жомарт Бөкөнбаев жана башкалардын бардыгы эң алгач биздин карлыгачтар эле. Алар ушу чийирди чийген, жана алар кийин биздин улуттук адабиятыбыздын, маданиятыбыздын, көркөмдүүлүгүбүздүн, руханий дүйнөбүздүн алгачкы каршыгаштары болуп, бизге эң бир чийим салып берген. Унутпашыбыз керек. Ошолордон кийин дагы биздин журналисттер бара-бара өсүп, жаңы басылмалар пайда болуп, журналисттер пайда болуп, анан кийин 31-жылы радио комитети түзүлүп, 51-жылы телекөрсөтүү комитети түзүлгөндөн кийин биздин журналисттерибиз канаты жайып, торолуп, маалына жетип, күчүнө келип, аябай чоң ийгиликтерге жете баштады. Анын баарын санап отурса деле маселе көп. Бир карайып турган маселе ошо Совет мамлекетинин алгачкы жылдарында алар жаңы бийликти колдоо, үгүттөө, насихаттоо, алардын маңызын, маанисин, мүнөзүн түшүндүрүү жагында биздин алгачкы журналисттердин жазган иши эрдиги көрсөткөн ат көтөрүүчү болуп эсептелет. Андан кийин ар кайсы замандарда өзгөчө көңүл бөлө турган Хрущевдун жымынтык заманында, кийинки Горбачевдун кайра куруу, плюрализм, көп пикирдүүлүк, айкындык заманында биздин журналистикабыз жалгыз гана Борбордук Азиянын аймагында эмес, жалпы ысымдын багытында да өзүнүн ордун тапты. Ошон үчүн эл аралык журналисттик уюмдар, эл аралык международдук уюм, эл аралык журналисттердин федерациясы, чеги жок журналисттер деген эл аралык багыттарга чейин биздин ушу атактарыбыз аброюбуз менен рейтингибиз өсүп жетти. Буга биз абдан катуу кубанычыбыз керек. Анан кийинки ушул ар бир замандын өзүнүн журналисттери, өзүнүн басмалары болуп, канчалык басмалар көбөйсө ошончолук журналисттердин саны көбөйдү. Бирок билимдери аз болушу ошон үчүн бизде айылдык жана жумушчу кабарчылар деген чоң өзүнчө партиялык комитеттин чечими менен түзүлүп, ошондон өсүп чыккан журналисттер мына аябай мыкты адистер катары, кесиптер катары өздөрүн көрсөтө баштады. Эми кийинки журналисттер айта турган болсок, силер жакшы мезгилде кеттиңер. Ошол кийинки учурда өзгөчө ошо жана мен айтып кеткен эки заманда, анан кийинки биз өзүбүздүн эркиндик эгемендүүлүгүбүзгө, көз карашыбызга, ошондой өз алынчалыгыбызга жеткен учурда ушунчалык өстү дейсиңер. Сүрөттө отурса ар бир этабын өзүнүн кандидаттык диссертациясын жазууга туура келет деп ойлойм. Туура келет эле деп ойлойм. Ошол учурдагы журналисттер, мына билесиңер өзүңөр, Раматбек Салижан жигит баш болуп калгандар, көш болуп, алардын жолу менен алардан да балким ашып кеткен өздөрүнүн таланты боюнча журналисттер пайда болду. Ошонун эң алдыңкы сабында, эң алдыңкы катарында мына Баракка инибиз турат. Сөзүн толук маанисин. Мына бул жерде отурат Айбек, биздин университетте кызыл диплом менен бүттү эле, багыт деген гезитти түзүшүүгө ар бир санында Баракканын макалдары чыкты. Бир да сөзү, бир дагы сүйлөмү кайталанбайт да. Ушунчалык рухмуштай сөздөрдү таап, салыштырууларды, бири-бирине айкалыштырууларды мындай журналистин көргөн жок. Азыр да чыгар сөзүн чын ачып берген. Анткени мен билем деп айтылам. Анын чыгармачылыгына, анан буга дагы Айбекке өзүнө да чалып турчумун. Ушундай болуп турду.
degендей болуп турат. Анан бирок алты ката кетирип берсеңер, интервью точкасына деп койчумун тамашалап. Анан биздин журналисттердин эң эле жаман ушул эмеси да өзүнчө көйгөй жетишпеген жагы орфографияны жазуу, туура жазуудан ушунчалык аксашат да. Кайчы бүтүрүп коюш керек, кайчы боштош коюш керек, качан дарбазаны ачыш керек, кабыч керек. Ушулар келгенде жүдөп барышат. Мен мына кимге айткам, отурат ай. Bir кезде 120 жыл атат. Анан таштадым болгон, радиомет болсо өзүм дагы таштага жолуп калып таштап салдым. Анан ушундай маселелерди көтөрдүм. Бул жерден Кайрат Олжобаев айтып кетти, абдан жакшынакай академик Велис айтып кетти, абдан жакшынакай адамга ачык кошумча болууга мүмкүн эмес деп ойлойм. Анткени булар өкөтең мыкты билим изилдеп, жалгыз гана эмес, жалпы эле биздин маданият чөйрөсүндө атсалышып аткан биздин ушу кесиптештердин жүзүн ачып, алардын ошондун өзүн берип, кемчилик териширип, изилдеп дегендей көп эмгектерди кылышты. Биздин университетте 2 киши жазды. 15 жылдын ичинде Баратбаевдин публистикалык ишмердиги жана чеберчилиги, анан Баратбай Аракеевдин басып өткөн чыгармачылык журналисттик жолу деп тур. Аябай сонун алардын бар менде бакыт кесилип турат. Анан бул киши сөзүн айтайын, bu bizdin Kırgızdın yaşlarının içinden özünün uçurunda öte da sıkkan, öte bilimi derin, göz karışabdan jaykı adam oldu. Hani benim orta mektepte altın medal benim idim. Bizim üniversitede degende joğurlatırgan stipendiya benim ötüzdü. Anlayın Lenin, anlayın Marx stipendiyası benim ötüzdü. Görüyorsun orada işler oradan gelivermeydi. Anan uşulardın bardı jürüp oturumur uşul. Respublikada emez, general dengedeki abdan çok jurnalistke aylanganlar. Şunun tüpküsü oldu da öyle. Ama şu 70'e çıkanda ben yazdım. Bilimi derin, tecrübesi güçlü, tecrübesi bol, dasığı güçlü, kesipköy jurnalistler. Ana okumanın mesela okşam, bir-iki günden okup aytat, oyağa. Men itte uyatılmadınız deyet, yüreğim düşüp kaldı. Sen şunçalık mahtap tırsız, şunçalık götürüp getip tırsız aslanға, raketi жоғыл uçurup tırsız. Елдің бетін қантып барайын деді. Қаралаш, бірінші дейін. Мұны жанытманы да тура түшінмін. Ақырын жамашқа сылап қойында жақсы түшінген кіші өлчілер. Анан бұл өлі, ұшыл мисал, ұшыл далел, ұшыл өрініп, ан өте жүкін екен, өте жөнөк екен. Ешқашан жүрілмаған, көкіректерін қойылаған. Başkalarımda sınırlığına göre, ben senden asılıyken suğdu turam degендей asıl tuğdurlagan kişi olmuş. O şu çındığın dili şunday oldu da. Anan daha bir ayet bedeli turan masile, bu ıslık gölden çıkan 3 çoğunkulluğun bulma. Birincisi Askat Abdullah Erdoğan ağabeyimiz. İkinci Şavalda Erdoğan Nurlu Kaytılarına sırçıyoruz. Yapar Şavalda Erdoğan. Ananın en uşu olmuş. Özürtü mustaçı var kaçı. Ona akademik aytmadı. Şunday yüreğim düşüp kaldı boyladı dedi. Vardır жерде şu dişimde sırattı bir koyğanda emek privastik işlerinde de gördüm. Seni geçmemede bir koyup çıkıp atkanı gördüm. Kanat isteğim. Anam bunu aytып atkanımın sebebi her taraftan önükken. Kanatın kemiri jaygan. Düşünüp abdan şunday aytkan öte tereň bolçu özü. Ana көп кыйынчылыктарды тартып oldu. Orkusu katı orup kalıp oşorga da götürüp tigi özü bağıp turmuş tirikçilik içindeki tayfırak olup kantıra önünde yaşap. Andan yine bir akberini vardır alıp kişine bunda özünün kalıbına gelip şu göngülü götürülüp mangdayı jarılıp uğurtunan jılmayıp ayda olonga çeyin oşo жерden ayağına şey demesini görmeye kalıp kaza tağıp kalır. Bizdin jurnalistik üçün büyüdü çok joğaltı oldu da öyle. Biroq mınakay bugün çoğul oturup eskeri atkanımız tigi жатқан жері жайлы болсын, топырағы толық болсын, артымайлы сүйікті болсын, біздің отырған кесіптештердің айтқаны, анбияқта отырған балдарына, ұқым тұқымдарына, невере чөберлеріне, туғандарына өзі түпті жерден шыққан, түпті жерден шыққан. Тиги Жетегөз районунун, ана бір нәрсе болса айтпас, Жетегөз сендей жер қайда деп, Омар Султановтың сөзін қолданып бар. Жетегөз сендей жер қайда, сен тиги ақталаңды анчалық көп жақтырып деп дағы тамашалар. Ушулардан ошо менин эсимде бул киши 85-ке келип калды. Менин эсимде ошо бирден бир биздин журналистканы. Анан булардан айта турган акыркы ордунду сөзүм мынакей
Biz egemenlikке jetkenden keyin jağa çeyin bir 5 yılın aralığında ataklı jurnalist, koğumluk siyasi işler. Melis Eşimkan'ın özünçü jurnalistlik mektebi degen çıkkan. Ben şunda dep atadım. Oşol jerde uşunday sonun jurnalistleri gelip çıktı. Tüvelbay Kazakov. Bulat Oturgay. Tigi Tatar menden aytırsanız bar ele. Şaýlar öldürüşüyor. Alın toplum. Kanibek Manali. Birinci ben oşol yazdım özüm makalamda. Tatar menden aytırsanız bar ele. Bu jarından alıp baran Eşimkanov'tun singirgenimdegi apasiler katarıdagı, revolsiyoner katarıdagı 3 revolsiyonun uyuşturuluşlarını talep etip bulaşını salma başladı. Bir gün mesela Nikolay Tanayev degen Tilek'e karşı biz jurnalistlerin soğuşuna öttürüp koyduk. Özgöçü usturganımız Azatlık jurnalına ekovalımızı götürüp yazılım var. Buna jurnalistlerin için. Rahmat. Rahmat.